Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Мына биздин кадырлуу конокторубуз, бүтүрүүчүлөрүбүз. Манаста айтылгандай, ат кара тил болгондо, эл жайлоого толгондо, эр семирип бук болду, ат семирип нык болду деткен. Окуучулар, силер да бук болдуңарбы? Анткени мына июнь айы же ысык дагы эмес, же суук дагы эмес. Жерге койсо ат тоет, соя салса ет болот. Көчкөн элибиз ушул учурда көчкөн дагы, жого дагы ушул учурда аттанган. Азыр эң жакшы мезгилде жыйынтыктап жатабыз. Эми ал жагын кыскартып бул жагынан айтсак. Мен ушул мектепте, чоңой ушул мектепте окугам. Анан эми Манаста айтып жүрөбүз, жалпыңыздар билсеңиздер керек. Анан ушул Корлу айылыбыздан, Алай районунан, жана ошондой эле түштүк аймагынан бир улуу мурас деп фонд түзүп, мына түштүк манасчыларыбызды кичине колдоп, 2016 жылдан бери Ысык көлгө, Таласка, Жалал Абадка жолдомо берип окуучуларды алып барып келтиребиз. Өлбөстүктүн бир эле жолу бар экен, элдин эсинде калуу экен. Бардык адам өлөт экен. Анан ошол ниетте ошол иштерди аткарып жүрөбүз. Мына бул биздин 5 мектептин ичинен Маназаров мектебине манасчылар чыгып Ысык көлгө барып, Манастанудан республикага барды, Бекташевтан барды, Тайчабардтан былтыр немеге апарды, Таласка, бүт анан кийин 5 мектептен апардык. Өзүм окуган мектептен бир да манасы жок экен. Оны мен каякта билейин анан. Чынар деген эжекем айтты, токтосугак жерде бир манасы жок дейт. Онда эжеке мындай кылайлы дедик. Кызыктыруучу кылайлы, стипендия кылайлы. Көлгө 2 балага, Таласка 3 балага жолдомо, анан ай сайын стипендия кылып берейин. Тапканымды чачып ийени, ал айлык дагы көбөйүп калды дегендей. Анан ошентип стипендия кылдык эле, жайнап кетти го манасчылар. Кайсы бирин тааныбай калдым. Эми ошолордун арасынан бир иргелип Ысык көлгө бара турган, анан дагы ай сайын берип атабыз стипендия алган балдарды эжеке жардамдашып окуп берип койсоңуз. Олордон мурун биздин Султанбекова Чынар эжекебиз көрсөк, себеби Манастануга райондо жеңүүчү болуп, Ошко окуучуларга барып келди. Ушул эжекенин 3 окуучусу Таласка дагы барат. Эжеке эмгегиңизге андан кийин Маманова Зарин эжеке бул Маматова Зарин эжеке бул Манас айты боюнча окуучуларды тарбиялады. Ошол эжекеге да биз түштүк аймагынын улуу мурас фондунан бардак баракчасы. Рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Эми чакыра берсеңиздер. Манасчыдай нартабалы өнөрдү алайда өткөрдүк эле. Алар мороженое жесе, силер барып туруп торт жегиле. Стипендияны бере бериңиз. Биринчи Б класстан Кыдыралиев Умарбек. Дундуева Ясмина. Зундуева Ясмина. 8-ci Б класстан Базарбаев Мырза. Мыкты манас айтуучулардан. Базарбаев Мырза жокпу? 4-ci Б класстан Сабырбеков Ибрагим, мыкты манас айтуучу. Жок окшойт балдар. 5-ci А класстан Курманбеков Арнал. Курманбеков Арнал, эжеке сиздер алсаңыз болот. Мына келбеген окуучулар эжекелер алып алсаңыздар. 7-ci класстан Маматкадырова Айтолкун. 8-ci А класстан Какаров Ратбек. Жокпу, эжеке сал.
Рахмат, бар болуңуздар, майрам салтанатка улансын. Эмки айлыкта же эмки жылы ушул катар отургандарга да стипендия бар. Бир кол чалып коюңуздар. Ат энелер ушундайны. Мына ушундай алдыңкы жетишкендиктер үчүн темирчилик кылып канча жылдан бери окуучуларга кичинек болсо дагы стим болуп берип аткан ата энелер, темирчилер сиздерге чоң рахмат, иштериңиздерге ийгилик.